жашооңузда сиздин каарманыңыз тоскоол кылабы? Такыр тоскоол кылбайт, наоборот жакшы, кайра бизге мисалы үчүн эки жакка кирип калсаң, кээ бирөө бесплатный берет, кээ бирөө кете бер деп бардык жакка барганда наоборот жеңил болот ал образым менен. Жок, именно кыздар менен таанышканыңызда. Кыздар мененби? Кыздар менен таанышпайм, ал таанышпайт делебем мен кыздарды. Сиз канча жаштасыз? Мен азыр 24 жаштамын. 24 жаштасыз и сиз уже канча жаштагы кишини ойнодуңуз? Примерно 45-50 ушундай жашта. Сиз кандай ойнойсуз? Кандай ойнойсуз? Как вы думаете, вы справились со своей ролью или нет? Билбейм азыр, ошону экрандан көрө алабызбы деп ойлойм да азыр. Элдердин реакциясынан кийин көрөбүз. Элдер мага балким ишенбей калышат, балким ишенет, ошону азыр толкундануу менен күтүп атабыз да, аябай. Борбордон бизге жаңы мугалим келди. Математикадан сабак берет. Жашап эмеспи, жетпейсиз деп бизге алып келдим. Жатакана маселеси астында чечилет. Айда ушу бири-бирине келип чыгышып, көңүл бурмайт. Чувствуется разница в Инстаграме и в кино сниматься? Ооба, эки башка экен. Вайндан кичине жеңилирээк болгон, кинодон бир аз оорураак болду, аябай. Любовь с достаточно взрослой, прекрасной женщиной сыграли. Как вам ощущение? Ал Альбина эже менен меники кичине оор эме болуп сезилди. Мага мындай башында кичине кызыктай болуп аткам. Мындай эже менен кичине эметип, бирок андан кийин эже өзү мындай такыр мага эме кылган жок да, напряг кылган жок, эч нерсе кылган жок. Эже наоборот мага жардам берди, анан мындай коюш. Альбина эже съемкада кандай кылып тамашалашып, сиз менен кантип сизди жошот атат? Альбина эже аябай негизи аябай таланттуу актриса. Негизи эле мен ойлогон эмесмин Альбина эже менен бир сахнада ойноп калам, бир кинодо ойноп калам депчи. Негизи кичинекей кезинен киносун көрүп чоңоюп, анан келип бияка студент болуп жүргөндө, бизге мугалим болуп жүргөндө аябай мага мечта болчу ушу Альбина эже менен ойноюн деген. И сыграли любовь. И анан туруп эле партнер болуп калдык. Альбина эжеге чоң рахмат айтам. Кичинекей кыялымды орнаттыңыз. Рахмат сизге. Океновага окшогон кишилерге сиз өзүңүздөн сөз айтып коесузбу? Океновага окшогон кишилерге өзүңүздүн образыңызды. Азыр момундай формачан кичине кире албайм. Чонжур эле да. Сиздин оюңузча, вот жаш жигит чоң кишинин ролун аткарды. Вот, окшоштубу же окшошподу? Албетте окшошту да. Мындай десем, жан дүйнөсүн алып чыкты да. Прям өзүндөй кылып, бирок бул деген чогултулган образ. Ар кайсы байкелерден, атасынан, там тайкесинен чогулткан Бекжан. Жыйынтыгында элдик образ жаралды. Эл ушунчалык ишенип атат. Менин оюмча, прям ишендире аткарып чыгарды да. Чыныкыдай кылып. Окенованын характерин, кылыктарын кээ бирки аталарга окшошуп кетеби же окшошпойбу? Окшошот да, окшошкон үчүн эл каткырып, күлүп, колдоп, мындай таанып атат өзүнүн тааныш атасын, тааныш кош. Сиздин атаңыздын кылыктары окшошуп кетеби? Ооба, бар. Анча-мынча бар. Жанагындай видеолорду тартып атпайбы, вайндар чыгарган. Мен өзүмдүн бала чагымда атам менен болгон окуялар дал өзү да. Чоң рахмат. Чоң. Океновага окшогон каармандарга сиз өзүңүздөн бир сөз айтып койбойсузбу? Сиздерге чоң рахмат. Силер бар үчүн биздин Океновабыз бар. Ошон үчүн ушул кино тартылып атат, ушул образ жаралып атат. Ошо бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болгула.
Так, так, Как вы думаете, можно ли встретить свою любовь в старости? Албетте, эмне үчүн карыганда сүй болбош керек, сүй кары жашка карабайт дейт. Кээ бирлер айтат, 50дөн кийин сүйүү келет дегендерге мен ишенем. Анткени чын эле эки адам мамилеси келишип калса, туура көрүп, көз караштары бир жерден чыкса, эмне үчүн болбош керек? Албетте, сүйүү кары жашка карабайт. Жашында да сүйүү болот, жашында да керек болсо ток сүйүлөр да. Мына ойлонуп, акыл эс топтогон сүйүү мына андан кийин келет дейт. Tündük tüstüğü bilmem. Monday kaç. O yüzden tüm başlarında monday yetken. Anda başta çok bakmamışsın o evde. İyi. O zaman monday sattım monday gidin. Bak okuyor buna mondayla gidin. Az mesela buna karason verin. Çürük bitti. Ya. Gurgur atacak bilmişti. Как вы думаете, главный герой же влюбился же Альбина Эжеге? Вот, как думаете, в реальности такое может быть? Эми болушу мүмкүн, албетте жаным. Сүйүү айткандай эле жанагында бир тастыктап кетем. Сүйүү кары жашка карабайт. Бул эми кино, көркөмдүүлүк керек, бирок жашоодо көп эле кездешип жүрөт. Керек болсо деле, мисалы театр бизден деле чыгармачылыкпыз да. Ошондо бир сахнада мындай ойноп жүрүшүп эле улуу эжелер, байкелер, агайлардын деле бири-бирин жактырып калган сезимдерин көрүп эле кездешип келдик, болгон, ошо болот. Как вы думаете, главный герой, он же молодой же парень, сыграл взрослого мужчину. Вот. Он справился ли своей работой или нет? Эми аны азыр Окинава деп жигит Бекжандын Instagram соц баракчадан аябай жарып атпайбы. Анан эми кинону билбейм, эми көрө элекмин алдын ала мындай болот, кыйын болду же аткара алды, аткара албады, канча деңгээлде аны убак көрөлү. Азыр кинодон кийин айтсам болот да, бирок бул Бекжан өзү актер болгондон кийин баягы коюлган режиссердун талабын туура аткарып жакшы ойноду деп ойлойм. Киножондо оюңуздарды айтып коюңуздар. Кино эми бул жылдын хит персонаждарынан болду. Бекжан дагы ушул образды элдин алдына алып чыгып, карапайым калктын сүймөнчүлүгүнө ээ болду десек болот. Эми азыр кинонун алдында турабыз. Сонун күтүүлөр, анан өлө сонун күлөлү деген неме менен отурабыз да биякта мындай. Үмүтүбүз аябай чоң. Ошон үчүн кинону көрөлү деп келдик. Ошо. Минуточку, пожалуйста. Оюңузду айтып коюңуз, сам запись будет. Кандай оюңузду айтып коюң? Можете что-то сказать? Мы этот звук добавим, когда вот стояли, слушали. Вот. Мен Мыктыбек Болотовичке кошулам, азыр мындай сүйлөп алайын. Анан бул биздин шеф болот да, кыргыз стендаптан. Ойлорго азыр эчтеке деле чыкпай атат. Эмне деп ойлоп коеюн? В следующем формате можете сказать. Когда он говорил, вы же стояли, слушали, ушел жакта оюңузду айтып. Да. Насчет его слов можете. Бул байкыш 3 жыл мурунку костюм кийип келген окшойт. Негизи өзүнчө эле шеф боло берет стендапта. Жок стендап жок болот ой эмнечи? Можно ли найти свою любовь в старости? Албетте болот. Мен 31 жашында тапкандым да сүйүүмдү. 31 жаш карылыкка киреби же кирбейби? Пока что кирбейт. Кирбейт, Анда балким тапса болчу дайды. Мен 25 жашымда үйлөнгөм, ошон үчүн эчтеке деп айта албайм, анткени аялым өпкөмүзөт азыр бул суроону жооп берсем. Как вы думаете, можно ли встретить свою любовь в старости? Билбейм мен муну. Кызыктай эле вопрос болду азырчы. Ну, просто в фильме есть... Жагы бар, э? Эми баягы турмушта өзүнүн баягы сүйгөнүн жоготуп көп жылдар жүргөн адам болсо жолукса керек деп ойлойм. Можно найти. Можно. Ошентип ойлойм дейм, билбейм.
Как вы думаете, молодой мужчина сыграл взрослого мужчину? Вот, он справился или есть некоторые моменты, которые не сходятся? Жок, бул бала өзү Окинаванын ролун жараткан бала абдан профессионалдуу актер. Андыктан мен ойлойм, сөз баягы сонун эле болду деп эсептейм. Анткени бул кино, көркөмдөлөт кино, ошонусу менен кино. Сапсары болгон туфли бул кийип алып бутуна. Сүйем деп айтап уялбай анан бүрөнүн сулуу кызына. Дүйнөдө мындай жумот жок кыздар ишендегилең ушуга. Бул сүйлөсөң оозу көбүргөн, анан саат сайын сынбай сөгүнгөн. Анан көрүнгөн жерге түкүрүп көп киши турса керилген. Харамзан адам семирбейт, күнүң жок бир да семирген. Ырмагыраксың Океним сен Африкадагы негирден. Дан алабайсам мен сени, айырмаң деле калбаптыр дап басып кеткен темирден. Как вы думаете, главный герой? Не думаю я, да? Давай, как вы думаете, главный герой кто? Бекжан? Нет. Что? Mesela сурок доказать чугун жок. А доказываешь керек помиды. А как вы думаете, парень молодой сыграл взрослого мужчину, он справился со своей ролью или нет? Ан кинодун көргөндө Трейлерден көрдüm. трейлердеби ничек эле? Негизи Бекжан образы элге жакшы эле кирбеди. Бекжан сен сурап атышат. Эме дейт, парень молодой, типа взрослый играет, справился с ролью дейт. А мен роль не дедим. Зачем калп күлбөй дейт. Бекжан образы жакшы эле кирди го дейм. Жок, ошон үчүн элдер кабыл алган үчүн монча киши келип атат да. Деп ойлойм. Как вы думаете, некоторые взрослые мужчины похожи ли характером на Окинава? Жашоодон алынган образ да. Бар го дейм, көп эле го дейм. От своего отца, либо у брата, дяди. Көл жакта аябай көп бул байкелер. Ошо байкелерге өзүңүз сөз айтып коюңуз. Эмне деп? Ошон менби? Бекжанга рахмат айткыла да, силерди көрсөтүп, таанып жатканда. Как вы думаете, можно ли найти свою любовь в старости? Ооба, тапса болот. Анткени бул сүйүү жашка карабайт деген кыргызда сөз бар го. Как вы думаете, молодой мужчина сыграл достаточно взрослого мужчину, он справился со своей ролью или нет? Или есть недостаток? Азырынча кинону көрө элекпиз, но Трейлерди көргөнчө. Трейлерди көргөнчө ошо азыр айтып кетип бартам да. Десек, азырынча кинону көрө элекпиз, но биз эмелерден, инстаграмдардан, трейлерден көргөнүбүз уже эле Окинава жүрөккө жакын киши да. Ошо бияктан деле сонун аткар деп ойлойбуз. Окинаванын характерлерин, туруш жүрүштөрүн сизге характери кичине окшош барабы, же окшош барбайбы? Эма жалжаңдап жүргөндөр окшош. Антак чоң киши да. Вы можете несколько слов от себя сказать байкешкам, которые похожи на этого персонажа? Менин эмемдеби? От себя можете, типа, пожеланий, каких-то приятных слов можете сказать таким байкешкам, которые похожи на этого персонажа. Так, Окинава абдан боорукер киши. Боорукерди. Мындай жүрөгү ачык, мындай жөндөн эле сүйлөй берет. Оозуна келгендичи. Эми оозуна келгенде эмес, мындай кандай десем, мындай ачык киши да. Окено, жаңа албаймын мен. Кандай жаңа даспайм баба. Окено, биринчи тиги карызмын. Ойсатканда берем, отек. Жок, Окено, бүтүрүбүз карыздан алып. Ата өкмөчүн акча албаскан, жөндөп койбойсуң, карта тыкасың. Жок, карыздан бүтүрүбүз турам. Билесиң. Кандай? Бастын кереги жок болду, а? Адам берип койсо сакта. Окинаванын өзүндөй эле окшошту, өзүндөй эле ойноду да. Себеби чоңойсо ушу Окинавага окшогон мындай сүйлөгөндөр ошондой болот болуш керек деп ойлойм да. Окшошту. Өтө сонун окшошту, өтө сонун ойноду. Сиздин оюңузча жаш жигитти слишком эле чоң
каар кылып салганына кандай карайсыз? Жок, собственно эле карайм. Себеби ошондой айылдарда ушундай кишилер бар. Ошон үчүн эл жакшы кабыл алды образды. Ошон үчүн окшошуп эмес, окшошуп эле ошон үчүн киносу чыгып атпайбы? Окинаванын кылыктары сиздин атаңызга окшошуп кетпейби? Жок, эми атам окшошпойт. Бирок эми айылдарда бир ар бир айылда ушундай бир-бирден киши бар да. Ошону көргөндөй болдум. Бардыгы эмес эми моменттер менен кылыктары. Жок, менин атам вообще башка киши. Окинавага окшогон кишилер бар бирок. Көп эле, ар бир айылда бирден болсо керек. Окинавага окшогон чоң байкелерибизге биринчи сөздөрдү айтып койбойсузбу? Короче, мен сөздөрүм вообще вырезать отсюда. Мону эле кошуп салчы. Ден соолук каалайбыз. Оорубаңыздар. Сиздин оюңузча, Окинаванын кылыктары кээ бирки аталардын кылыктарына окшошобу же окшошпойбу? Мен айылда бир байкем бар да. Акыл деген точно копиясы да. Бирок Окинава биякта кичине арыгыраак болуп атпайбы? Тиги просто кичине толугураак версиясы да. Прям жашоодон эле алынган прям живой байке да, натуре кыргызский. Хорошо? Сейчас мысли улетели. Жаш жигит чоң кишинин ролун аткарганы окшошту же окшошподу же билинип калдыбы то, ал жаш экен. Ал Инстаграмда башка роль да эми. Вот кино деген эми кино. Вот башкача аткарылат, же некоторые кадры видно. Как думаете, есть он справился со своей ролью или нет? Трейлерин көрдүк, конечно. Я думаю, прям он сыграл на 100% похоже. Прям эч кандай эмес жок да. Азыр кинону толук көргөндөн кийин байкалап болуш керек кээ бир эмелери. А так трейлери прям көргөндө прям окшошуптур, как положено. Жаштыгы билинип калабы же билинбейби экен? Жок, билинген жок. Окинавага окшогон биздин чоң агайларга өзүңүздөн бир сөз айтып койбойсузбу? Кандай? Как вы думаете, молодой мужчина сыграл взрослого мужчину достаточно, да? Вот он справился со своей ролью или нет? Ну, пока фильм мы еще не смотрели. По трейлеру? По трейлеру? Я думаю, что да, он прям шикарный актер. Не выдает ли его внешность то, что он молодой? Не, ну если прям сильно придираться, то, конечно, да, по нему видно, что он молодой. Но в целом его актерская игра на 10. А есть ли схожесть с его поведения и так далее на вашего отца? Нет. Вы можете несколько слов сказать с таким байкешком? Вот Окинава окшош адам. Можете от себя несколько слов? Так, а что мне надо сказать? Блин, я даже этот... Ну, мы хайты хойсена. Не, мы хойсена хой. Радик, это Радик? Питер Паркер? Ладно, что? Я могу просто пожелать удачи, да? Да. Желаю удачи всем создателям фильма Окинава. Кассалу кино болсун. Питер Паркерден өтүп кеткиле макул бу, обязательно. Как вы думаете, можно ли найти свою любовь в старости? В старости? Ооба, болсо керек. Мүмкүн да, бардык нерсе мүмкүн. Ар кимге ар кандай сүйүү ар кандай убакта келет. Как вы думаете, мужчина, главный герой, он достаточно молодой, сыграл взрослого мужчину, справился ли он со своей ролью? Ооба, аябай жакшы жарашкан, жакшы таап алган. Мен даже кээде Бекжан ойноп атканын унутуп калам, анткени сон ушундай сон жараштырып алган. Улуу кишини даже баскан турганынан бери, сүйлөө манераларынан бери, интонациясынан бери сон таап алган. Сон жарашкан. В жизни он также разговаривает? Жок, жашоодо башкача эле, мына жүрбөй сон болду эле, башкача. Вы можете пару слов ему передать? Ему? На этом можем закончить. Ему? Жалпы команда проектиңер жакшы болуп кетсин. Ойлогон оюңардын баары ишке ашсын. Эмнени кыялданып, эмне кантип тарткан болсоңор, ошонун баары орундалсын. Силер суперсиңер, молодцы, силер вообще пушки.
Самсоным, Окено. Тағы жолы дүркілер молчалар болсын, сіздердің уақытыңыздарды албайлы. Тартуучу топ Окено тасмасында иштеген бардык чыгармачыл адамдарды сахнага чакырабыз. Башкы каармандар, операторлар, үн операторлары, гримерлер, костюмерлер баарыңыздарды сахнада күтөбүз. Давайте! Келгиле, кандай эмне болтасыңар, болду. Так. Болду, баардыгы чыктык, Мына алдыңыздарда тартуучу топтун бир бөлүгү, мен түшүнгөнүм боюнча дагы бир бөлүгү кийинки проект. Режиссер Алтынбек Казакбаев, сценарист Нуркул, жана Бекжан, мен, анан драма командасы, биринчи эмгегибиз, анан кийинки сөздү бардыгы менен тааныштырып койго биздин кинобуздун продюсери Мирланбек уулу Рахатбекке. Алтындай убактыңарды бөлүп келтирип атканыңызга чоң рахмат. Аябай толкундан атабыз. Негизи командада 35-40 адам иштеген. Текке каршы команданын жарымынан көбү Караколдо сөмкөдө жүрүшөт. Бул жак кыздар болсо маркетинг миньонс, Бул болсо футбол администратор, башка администратор. Кастинг директор болуп эмгектенди, Сактан драма командасынын мүчөсү. Кайрат бул драма командасынын мүчөсү, кастинг директор. Адис үн оператору. Режиссердун жардамчысы. Тасмабыздын мотору Кутман Буштарбеков. Анан Бекжан болуп койсун. Келгенибиз Окенованы тазалалы. Достор, туугандар, тааныштарым, жакындарым, колдоп келген сиздерге аябай ыраазымын. Аябай көп келдиңиздер, келбей деп ойлогонбуз. Мындай жайдын ысыгында келип колдоп бергениңизге рахмат. Чоң. Анан мен азыр аябай толкунуп атам, ушунчалык башкача болуп. Бул тасма аябай мен кичинекей кезимдеги кыялым, мындай кандай десем, кичинекей кезинен кыялданып, бияка киного аралаша баштаганда ушу кино болсо экен аябай көп кыялдангам. Ошол бүгүн кыялымдын бир бөлүгү аткарылып турат десем болот. Ошо чоң рахмат бизди колдоп берген майкелерибизге жана ошондой эле Азого, биздин главный спонсор Шамга чоң рахмат айтабыз. Бизди ушундай жылуу тосуп, жылуу баары кабыл алынды. Анан сиздерден чоң өтүнүч, ушу биздин биринчи тасмабыз болгондуктан аябай биз коркуп атабыз. Сиздерден ушу чоң жардам 15 секунд, 30 секунд стористериңиздерге бөлүшүп, өз оюңуздарды айтып койсоңуздар биз аябай сүйүнөбүз. Сиздерден бизге ошол аябай чоң жардам болот. Дагы бир жолу чоң рахмат. Дагы бир жолу